Мына эми быйылкы 21-жыл өзгөчө жыл болуп атат. Себеби дегенде мына билесиңер, жылдын башында жаңы конституцияны кабыл алдык. Жаңы конституциядан кийин шайлоого, парламентти шайлоо боюнча шайлоо болуп атат. Ушу шайлоодо өткүзүүдө президент абдан чоң иш жазып атат. Себеби дегенде буга чейин 6 парламент шайланып, 6-онун тең мынагу республика стабилдүүлүктү кармашалган жок да. Анткени бардыгы сатып алган өңтөй бай депутаттар барып алып, республиканы оңдогон ордуна кайтып республиканы сызга отурушкандай болду. Эми мынакей президент безилдеп аткан ушул биздин республикабызда бир тынччылык болсо экен, өнүгүү болсо экен, экономикалык жактан, маданий жактан деп аракет жасап атат. Анан таза шайлоо деп мынакей азыр жана антикоррупционный комитеттер түзүлүп иш жүрүп атат. Жерлерде мына областта, биздин Талас областында жакшы жигиттерди тандап, жакшы ошо антикоррупция боюнча шайлоодо таза өткөзүү боюнча. Анан мен ойлойм, эл эми ойлоно турган убакытка жетти болуш керек. 30 жылдан бери адеп бир болбогон бир 500 сомго алданып отуруп мине болуп атабыз. Чокой кийип калып атабыз. Эми мынагу шайлоодо жакшы таза өткүзүп, жаңы жүздөр келсе, жаштарындай, жаш десе эле бүт эле жаш эмес. Анын ичинде опыттуулар келсе, бирок тазалар келсе да, мындай мамлекет үчүн күйгөн, эл үчүн күйгөндөр келсе, мен ойлойм республикабыз оңолуп кетиш керек. Себеби дегенде мына президент бүгүн бүт аракетин жумшап ушул элибиздин жыргалчылыгы үчүн аракет жасап атат. Тияка бар, бияка бар чуркап. Анан кийин мен ойлойм, эл эми мына эзине келип, бир болбогон 500 сомго алданбай, татыктуу, жакшы, билимдүү адамдарды шайлоолоп деп ойлойм. И ошондой эле шайлообуз тынч жана таза өтөт деп ойлойм. Мен Коңгайтиев Шаршенбек, ушу Бакай Ата районундагы Миңбулак айылынын жашоочусумун.